сен программистсиң, барып микроволновканы жасап берчи. Ой, бунун баары билет, ой, барып Google'дан карап келбейсиң деп. Программисттер көбүнчөсү ушундай токсик болот. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Контент бул сиз вебсайтка киргенде, жанагы браузерде көргөн нерселердин баарын жасаган программист. Ал көбүнчөсү интерфейс кандай көрүнүш керек, ошо жанагы бүт кнопка, баскыч, окошкаларды жасаган адам. Курс бу же университет өзүңүз тандасаңыз болот. Эгерде сиз мындай академиялык билим алгыңыз келсе, жана диплом алгыңыз келсе, университетке барыш керек. Бирок тез окуп, өз алдынча көбүрөөк окуйсуз. Тез окуп, жумушка орношоюн десеңиз, курска барсаңыз болот. Мен жеке оюм боюнча азыр курска эле барган жакшы. Келисоо болгондон эч качан коркпош керек. Ушундай сөз бар, 1 минут келисоо болгон жакшы, жанынан өмүр бою келисоо болуп жүргөндөн. Билбейм, программисттер көбүнчөсү интровертпи же экстравертпи, ал профессияга тиешеси жок болуш керек. Бирок көбүнчө программисттер отура алып, өз алдынча окуганды жакшы көрөт. Ошол үчүн элдер менен жаман сүйлөшөт болуш керек. Компьютер менен сүйлөшкөн оңойроок болуш керек. Бирок бул кандай десек, процентовка башка профессияларда эле, например, ученый барда эле интроверт десең болот, анткени ученый көп көрбөйсүң. Мен, мисалы үчүн, мен диплом жок, мен жакшы иштеп жүрөм, эч кандай мага суроо жок, жана эч качан мен жумушка орношкондо диплом сураган эмес. Диплом бул советованан келген нерсе. Диплом алсаң, сен жакшы специалистсиң. Жок, андай азыр заман башка, азыр 1 жылда болгон профессияны окуп аласың. Анткени азыр көп ошо телефондор азыр басып кетип атат. Анткени телефондор ушунчалык катуу болуп баштады, компьютерге окшош. Азыр мурун компьютерге ойноп жүргөн оюндарды телефондон ойносоң болот. Ошол үчүн кээ бир адамдар компьютердин кереги жок, телефондон отуруп эле, анан ошого ылайыктуу сайтка киресиң, телефондон киресиң. Ошол үчүн азыр биз разработкада Mobile First деген бар. Ал биринчи телефондорго жасайсың бүт дизайнды, анан сайтка жасайсың. Анткени көбүнчөсү ошо телефондон кирет. Бул өтө маанилүү нерсе. Башка кесиптерде эле ошол кесипте жүргөн адамдар. Анткени программисттер көбүнчөсү ушундай токсик болот, ушундай бир суроо берсең, менин компаниямда жок андайлар. Бул HR ушундай адамдар, жакшы адамдарды каалабаган. Бирок башка сфераларда көп, сфераларда эмес, башка компанияларда ушундай программисттер, кээ бир программисттер ушундай токсик болот. Ошол менен кыйын сүйлөшүш, андай адамдар менен. Эгерде бир суроо берсең, ой, бунун баары билет, ой, барып Google'дан карап келбейсиң деп айта берет. Ошондой өзүң жаман сезип кетесиң. Мен сага мындай суроо берип, мындай ошол кезде мындай келисөө көрүнүп каласың да. А эгерде жакшы адамга суроо берсең, ал сага кандай мындай келисөө суроо болсо дагы түшүндүрүп берет. Ошо. 3 айда программист билбейм. Мен ошондой адам менен сүйлөшкүм келет. Анткени бул чын эле мындай бир суроо. Менин оюмча, андай мүмкүн эмес. Анткени сиз жаңы сферага кирип, көптөгөн информацияны башыңызга салайын атасыз. Информация башта калуу үчүн бир аз убакыт керек. Мисалы үчүн бир күн окуйсуз, бир күн эс аласыз.
билбейм, 3 айда мен үчүн мындай мүмкүн эмес деп ойлойм, бирок ушундай адамдар бар болсо менен сүйлөшүп көргүлөчү, анткени өтө кызыктуу 3 айда, бирок чын эле мүмкүн эмес. Ооба, мындай тамашалар бар. Ооба, биз техникага жакынбыз, техниканын ичин чукулганды жакшы көрөбүз. Чынында биз жанагы тостер, кулер нерселерди көбүнчө биз жасай алабыз, оңдой алабыз, бирок андай билбеген адамдар бар. Деги эле бул мындай орой суроо, сен программистсиң, барып микроволновканы жасап берчи. Бул микроволновканы жасаган адам бар. Ошол үчүн мындай суроолор бербей эле коелук да, мүмкүнчө. Ооба, бирок жасай алабыз. Бар, канча зарплатаң канча деген суроо, бул биринчиден этикалык жактан туура эмес. Адамдан канча акча табасың деген суроону кыргыздар жакшы көрөбүз го, ушундай канча табасың, ал жактын акчасы кандай экен? Жок, мындай суроону өтө жаман көрөм, биринчиден. Экинчиден, бул суроого жооп бере албайм, анткени контракт боюнча мен канча алам айта албайм.